Өмүрбек Бабанов кыргызстандыктарга чукул кайрылуу жасады. Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Төмөндө Өмүрбек Бабановдун текстин видео кылып сиздерге сунуштайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, мезгил закымда учуп, дагы бир жылдын сапары кары барат. Жалпы баарыбыз эски жылды узатып, жаңы 2019 жылдын босогосунда турабыз. Жаңы жыл алдында жамы журтка кайрылуу жасап коюуну туура таптым. Биринчиден кирип келе жаткан жаңы жыл жерге бизге тынчтыкты, өнүгүп өсүүнү, элибизге байгерчилик жашоону ынтымакты берсин деп тилеймин. Мен элибиздин келечеги кең экендигине, Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуларына терең ишенем. Ар бир кыргызстандыктын үйүнө жаңы жылыбыз жаңы бакытты, ырыскыны, бакталайды алып келсин. Эми кептин негизги өзөгүнө токтолоюн. Соңку кездери маалымат булактарында Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келет экен деген сыяктуу маалыматтар тарап жатат. Буга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин берген акыркы интервьюсу себеп болду окшойт. Ал маегинде мага карата козголгон кылмыш ишин кайра жабуу тууралуу болгон деген сөздү айтты. Мен мындай сүйлөшүү болбогонун расмий билдиремин. Дагы бир жолу кайталаймын. Президентибиз Сооронбай Шарипович, экс-президент жана менин үчөөбүздүн ортобузда андай маанидеги сүйлөшүү же макулдашуу болгон эмес. Эми муну Алмазбек Саашеновичтин жеке абийирине койдум. Элимде кайсыл бир саясий топтордун же саясатчылардын мен тууралуу айткан сөздөрүнө ишенбөөгө чакырып кетем. Мен мындан бир жыл мурун саясаттан биротоло кеткенимде, бизнес иштери менен алек болорумду жарыялаганмын. Саясаттан тышкары жүрүп дагы элиме, мекериме кызмат өтөсөм болот. Жагын бизнес долбоорлорумду ишке киргизе алдым. Кудай буйруса, ал долбоорлордун үзүрү бир нече жылдардан соң Кыргызстанда да пайдалуу болуп калаарына шегим жок. Мен эми саясатка кайрадан кайтып барбаймын. Бул менин кабыл алган акыркы чечимим. Саясатта кимдир бирөөлөрдү өзүмө курал кылууга да, кимдир бирөөлөргө өзүм курал болууга да жол бербеймин. Менин сыртымдан тон бычып, менин атымдан чечим кабыл алып алгандарды өз абийлерине койдум. Дагы бир жолу жалпыңыздарды кирип келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Өлкөбүздүн келечеги үчүн ар бирибиз өзүбүздү сүйгөн тармакта татыктуу саламдарды кошо берели. Урматым менен Өмүрбек Токтогулович Бабанов.